Путин Орусия ядролук курал колдонбосун айтты. Рамзан Кадыров согушта каза болгон 23 чечендин үй бүлөсүн Меккеге жиберет. Орусиянын көзөмөлүндөгү нефтебаза бомба жарылгандай өрттөндү. Синьцзянда жүздөгөн уйгурлар кармалды. Астанадагы Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жолугушуусу кандай өттү? Медиа коомчулук Кыргыз бийлигинен кысымды токтотууну талап кылды. 27 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Валдай талкуу клубунун жыйынында ядролук курал колдонуу коркунучу Орусиянын санкцияларындагы жоготуулары жана басып алуу кандай план менен жүрүп жатканы тууралуу суроолорго жооп берди. Ал сөзүнүн башында эле алдыда дүйнөнү экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң оор 10 жылдык күтүп турганын эскертти. Бейшембиде Путин АКШны Украинадагы чыр-чатакка май тамызып жатат деп айыптап, батыш бүткүл дүйнөнү бүлүнтүп жаткан коркунучтуу, кандуу жана ыплас геосаясий оюнду ойноп жатканын кошумчалады. Что происходит в действительности? У нас мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения России ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран. Путиндин айтымында ядролук курал колдонуу боюнча чууну батыш чыгарып, Орусияга каршы кошумча аргументтерди издеп, анын союздаштарына жана бейтарап өлкөлөрдү Орусияга каршы тукургусу келип атат. Путин Орусия өзүнүн укуктарын гана талашып жатканын айтат. Ал Украина ыплас бомба колдонуп, Орусияга шылтагысы келгенин айтып, Орусия Украинага ядролук курал менен сокку урбай турганын, Москва мындан саясий да, аскердик да пайда таппайт деп ишендирүүдө. Көп өтпөй, АКШнын президенти Джо Байден Путиндин бул билдирүүсүнө ишенбөөчүлүк менен жооп кайтарды. Эгер Путин тактикалык ядролук куралды колдонбой турган болсо, анда эмне үчүн ал жөнүндө айта берет, деп суроо салып, Путиндин ядролук куралга карата мамилесин өтө кооптуу деп баалады. Ал эми Украин президенти Африкадагы мамлекет Гвинея-Бисаунун президенти Сисоку Эмбала менен биргелешкен маалымат жыйынында орус бийлиги карым-катнашты кайрадан жакшыртуу ыктымалдуулугу жөнүндө Киевке дубай салам жиберди деп билдирди. Зеленский мындай нерсе Орусия Украинанын суверенитетин сыйлай баштаганда гана Киев сүйлөшүүгө бараарын айтты. Ал эми Путиндин Валдай талкуу клубунун жыйынында айткан сөздөрүнө азырынча үн ката элек. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Украинанын Херсон облусунда 23 чечен аскери курман болгонун тастыктап, алардын үй бүлөсүн Меккеге ажылыкка жиберүүнү убада кылды. Кадыровдун айтымында бул окуя жуманын башында болуп, анда 58 чеченстандык жарадар болгон. Алардын ичинен 4-өө оор жаракат алышкан. Чечен лидери ал согушта 70 украин жоокери өлтүрүлгөнүн айтат. Чеченстандын башчысы чечендер жихадка катышып жатканын жана ыйык согушта курман болуу ар бир чыныгы мусулман үчүн чоң сыймык жана кубаныч экенин баса белгилеп, согушта курман болгон ар бир чеченди акыркы сапарга узатуу зыйнатына 1 миллион рубль бөлүп берүүнү убадалады. Анын айтымында дагы 12 миллион мамлекет тарабынан бөлүнөт. Кадыровчулардын жапырт өлүмү тууралуу маалымат алгач 25 октябрда чыккан. Анда Херсон облустук бийлиги Украин күчтөрүнүн чабуулунан 40 чечен аскери мерт болуп, 200 жарадар болгонун билдирген. Ал эми Бирадат Телеграм каналы жүздөгөн ашуун чечен аскери мерт кеткенин жазган. Оккупацияланган Донецк облусунун Шахтерск шаарында 26 октябрда кечке жуук мунай базасында ири өрт чыкты. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги темир жол бекетинин аймагында күйүүчү май куюлган цистерналар күйүп кеткенин билдирген. Окуя болгон жерде өрт өчүрүүчү поезд жөнөтүлгөн. Донецк облусунун өкмөтү Шахтерскидеги өрттүн кесепетинен күйүүчү май куюлган 12 цистерна жабыркаганын билдирген. Кийинчерээк өрт өчүрүлгөн. ДНР коргоо штабы соккуну Украинанын куралдуу күчтөрү урганын жарыялады. Украина тарап болсо өрт электр ширетүүчү шаймандарга этиятсыздык мамиле кылуунун натыйжасында чыкканын айтууда. Жалпыга маалымдоо каражаттары өрт темир жол вокзалына жакын жерде чыкканын жазышты. Күбөлөрдүн айтымында бомба жарылгандагыдай өрт коңшу шаарлардан жана айылдардан да көрүнгөн. Шаардын мэри Александр Шатов өрттөн жабыркагандар жок экенин, жакынкы үйлөрдүн жашоочулары эвакуацияланганын билдирди.
ТАСС жана жергиликтүү Telegram каналдары өрт турак жайларга жайылып кеткенин кабарлашкан. Ал арада Украинанын түштүгүндө жана түндүк чыгышында Украина армиясынын контур чабуулу уланууда. Кытайда 16 октябрда башталып, 26 октябрда аяктаган Кытай коммунисттик партиясынын 20 съездин өткөрүү алдында Синьцзян провинциясында жүздөгөн уйгурлар камалганы кабарланды. Мындай чаралар аймакта баш аламандык болбошу үчүн көрүлгөнүн Эркин Азия радиосу өз булактарына жана аймактык бийликтерге таянуу менен жазды. Маалыматка ылайык, камакка алуулар июль айында Компартиянын 20 съездине бир нече ай калганда башталган. Октябрдын башында бийлик Синьцзянга кирип чыгууга тыюу салган. Эркин Азия радиосу жазгандай, айрым булактар 2000 киши кармалганын айтып беришкен. Полициядагы анонимдүү булактар 2000 жылдары туулган 100дөн ашуун жигит кармалганын тастыкташкан. Кытайдын Синьцзян автономиялуу районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы 2014 жылдан бери айтылып келет. Ал жерде 1 миллиондон ашуун адам кармалып турат дегенде маалыматтар бар. Кытай бийлиги Синьцзяндын тургундары диний жана саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерде кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Анткени менен лагерде болуп чыккандар анда кыйноолорго туш болушканын айтып, Кытай бийлигин репрессияга айыптап келишет. 27 октябрда Казакстандын Астана шаарында Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жолугушуусу өттү. Анда президенттер биргелешкен билдирүү кабыл алды. Документте өлкө башчылар өз ишинде тынчтык, коопсуздук, демократия, мыйзам үстүндөгү жана эл аралык укуктарды сактоо менен туруктуу өнүгүүгө далаалат кылышарын белгилешти. Ошондой эле президенттер Афганстандын элине гуманитардык жардам берүү, афган кыздарын Борбор Азия мамлекеттеринин университеттерине окутуу, транспорт жана логистика айлана чөйрөнү коргоо, суу энергетика жаатында кызматташууну бекемдөө керектигин белгилешти. Президент Садыр Жапаров Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолуккандан кийин кызматташтык жаңы сапаттык деңгээлге чыкканын билдирди. Биз мамлекеттин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана чек аралардын бузулгучтугун өз ара урматтоо, талаш-тартыштарды сүйлөшүү жолу менен гана чечүү, күч колдонбоо же күч колдонуу менен коркутпоо, адам укуктары менен эркиндиктерин сактоо, эл аралык милдеттенмелерди жана эл аралык укуктун ченемдерин абийирдүүлүк менен аткаруу принциптерин жетекчиликке алуу менен өз ара ишенимге негизделген мамилелерди өнүктүрүүгө макулдаштык, деди Жапаров. Андан сырткары Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. 28 октябрда Кыргызстанда медиа коомчулук саат 9-дан 12-ге чейин эч бир маалымат жарыялабай жалпыга маалымдоо каражаттарына басым болуп жатканына көңүл буруу максатында жымжырттык акциясын өткөрдү. Акция Маданият министрлиги тарабынан 2 айга жабылган азаттык үн алгысына тилектештик катары уюштурулду. Ага көз карандысыз медиалардын дээрлик бардыгы катышты. Бул күнү мамлекеттик органдардын пресс-релиздери чыгарылган жок. Аталган акцияны журналисттер, активисттер жана айрым саясатчылар колдоду. Тилектештик флешмобуна президенттик басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев реакция кылды. Ал Facebook барагында Кыргызстанда сөз эркиндиги болгон, азырда бар жана келечекте да болот, деди. Султанбаевдин айтымында эркин медианын ишине эч кандай чектөө коюлган жок. Мыйзамдык ынтыксыз аткаруу талабы гана коюлуп жатат. 28 октябрда Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын негиздөөчүлөрү президент Садыр Жапаровго жана бир катар мамлекеттик органдардын башчыларына кат жолдошту. 30дан ашуун редакциянын башчылары соңку кездерде көз карандысыз журналисттерге жана маалымат каражаттарына кысым күчөп жатканына карабастан, укук коргоо органдары реакция кылбай жатканын белгиледи. Сентябрь айында Украин күчтөрү контур чабуулдарын баштаса, 10 октябрдан тарта Орусия Украинанын электр тармактарына жана маанилүү объектилерине массивдүү ракеталык чабуулдарды жасап баштаган. Көп өтпөй Украин президенти Владимир Зеленский электр инфраструктурасынын 30% кыйраганын жарыялаган. Буга байланыштуу 20 октябрдан тарта Украинада электр энергиясын колдонууга бир катар чектөөлөр кирди. Украиналык эколог Ольга Бойканын айтымында, согуш башталган 8 айдын ичинде карапайым калк жардыруулардын, чабуулдардын, аскерий операциялардын үнүнө көнүп калган. Учурда өлкөдө калган
украиндер кандай күндү башынан өткөрүп жатканын, согуш элдин жашоосуна кандайча таасир эткенин Ольга Медиахабка кенен айтып берди. Здесь следим за войной в Украине, и как там вообще обстановка? Как живут люди? Смотря где, потому что Украина огромная, и на самом деле даже с 24 числа вот там 40 миллионов людей возьмете, у каждого будет своя история, у каждого будет уникальная история. Кто-то, например, там слышал много взрывов. Например, моя знакомая в Харькове, да, она сидела там первые несколько недель, она очень много взрывов слышала, но не слышала никаких сирен, ничего, у них сирены не работали, например, там, да, где они живут. Вот. Мы, наоборот, мы слышали много сирен, но мы выехали в западный город маленький, и взрывов там не было, туда ничего не прилетало. Поэтому это уже абсолютно разное, как бы. А мы сразу в 24-го переехали, да, на запад, но... Да, оно поменьше, там нету каких-то военных объектов больших, и оно было спокойным. Но потом уже там история тоже меняется, очень динамично. Я уезжала в командировки на какое-то время, потом вернулась уже в Киев дома. Я из Киева, у нас там как бы и вся моя семья там, и квартиру мы там с парнем снимаем. Поэтому мы вернулись в конце июня, и вот с конца июня, в принципе, мы там живем. Но сейчас, если спрашивать про то, как вообще все, люди привыкли в таком смысле, что мы регулярно делаем пожертвования на армию, мы регулярно поддерживаем, да, и то есть это стало такой нормой, которой мы понимаем, что нам нужно сейчас активно принимать в этом участие, чтобы это закончилось. То есть мы привыкли к войне не в том смысле, что мы живем, как будто бы ее нету, и мы такие, ну, война, да. Нет, наоборот, мы привыкли бороться, и мы готовы бороться столько, сколько нужно быть, потому что альтернативы нету этому, да, то есть как бы мы либо живы, мы либо нет. И поэтому жизнь сейчас, бизнесы работают, какие смогли, открылись. Мы работаем как общественные организации, там, если есть тревога, мы либо в укрытии, либо в коридоре продолжаем на ноутбуках работать. И это, конечно, ну, странно рассказывать, да, людям, это кажется вообще ненормальным. Но, опять же, ну, альтернатива какая? Что, 40 миллионов уедут из страны, оставят ее, и все? Такого не будет. Мы уже поняли, что ну, ты либо что-то делаешь, либо ну, нет смысла бояться, да. И мы поняли, я буду в Украине и буду полезна, насколько смогу. И плюс, на самом деле, когда случается что-то с твоим домом, ты же начинаешь его ценить больше, ты начинаешь вот эту связь чувствовать больше, очевидно, да. И, ну, переживать сложности, ну, это вот если что-то в семье случилось, да, лучше же быть с ними в этот момент сложный, да, а не сказать, что, ну, вы там разберитесь, я пока подожду и приеду, когда у вас все наладится. Поэтому это сейчас вот так как-то ощущается, что, несмотря на то, что это вот такой ураган, ощущение такое, что для меня самое правильное место – это вот быть в нем, в центре урагана. Зима на носу, и украинский народ вообще готов к зиме? Я думаю, что готов, потому что тут две части, да. Во-первых, там моральная подготовка, да, то есть понимать, что может случиться, да. Сейчас же мы понимаем, что да, скорее всего будет, ну и уже это начало происходить, да, атаки на энергоинфраструктуру. Это значит что? Это значит веерное отключение, которое сейчас уже тоже происходит. Это значит, что нужно запастись свечами, пауэрбанками. Все это мы, как общественные организации, государство на местном уровне, на национальном, уже месяц или два как распространяем всю эту информацию, как подготовиться. И люди морально уже понимают, что будет сложно. Что вы желаете сейчас? Для Украины? Да. Для себя, для Украины. Я хочу, как в 2021 году летом, поехать на Джерелгач с палатками и отдохнуть. Это Херсонская область. Я хочу, чтобы в Крыму развивалась культура крымско-татарская, чтобы мы наконец-то лучше узнавали их историю. Я хочу вернуть все территории Украины, которые перенесли какое-то невероятное горе за последнее время, и вкладывать огромное количество, насколько смогу, ресурсов в их восстановление, потому что это огромная травма, и даже когда вернутся условные там территории земли, это же не про землю, ну, это про землю в том числе, но это в первую очередь про людей, которые потеряли, ну,
себя, можно сказать, да, и будут возвращать, будут отстраивать, будут создавать что-то новое, какую-то новую историю своих городов, да, вот, и мне очень хочется вот участвовать в этом восстановлении Украины, в этом ренессансе, можно так сказать, потому что мне кажется, что вот, ну, когда я думаю о том, вот эта вся энергия, которая появилась, вот это все осознание, которое появилось у людей в этом году, когда мы начнем, ну, уже начали отстраивать, если честно, там многие города и так дальше, но когда мы это будем делать, в том числе на тех территориях, которые мы с 2014 года потеряли, это будет реально, ну, невероятное событие, и мне очень хочется, чтобы все страны, назовем это, да, постсоветским пространством, Восточная Европа, и Кавказ, и центральноазиатские страны, чтобы они тоже чувствовали вот эту любовь и желание вкладывать в свою страну, развивать ее, исследовать историю. Бул жумадагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшанова айтып бердим. Эмки шаршембиге чейин көрүшкөнчө.